Allahu akbar kabira. Elhamdülillahi kesira. Ve subhanallahi bukrata ve asila. Allah Taala barımızga tevfik versin. Barımızga inşallah hareket kılayla. Kolumuzdan gelişince inşallah. Tahajjudga turguzganга hareket kılabızбы inşallah. Пайгамбарыбыздын өзгөчө bir rahmat duası var. Allah Taala rайым kılsın деген. Kimge? Kaysi erkek tahajjudga turup kechinde ayalын oygotso. Namazga. Çayga emes. Başkaga nerse emes. Kichine oşonda oygotso, kichine su var go, azmaz çık çaçıp koy. Көп эмес. Uykusu ketiş üçünчү. Бирок биздин устазыбыз айтат эле, бирок карасын деген. Bunu sunu kişi çaçıp koyup çatak bolup ketпесин аны. Ошону эгерде туура түшүнгөн болсо, ошого анан кийин ал туура түшүнбөгөн болсо, бул суу чачканды токтотот. Кудум ошондой эле аялга дагы Алла Таалам райым кылсын дейт. Эгерде бул түнкү намазга туруп, күйөөсүн tahajjudga тургузса. Бул да алхамдулилла экөөнө тең. Демек, кимиси биринчи туруп, экинчисин ойготсо, машалла, бул рахматтын дуасын ала берет да. Саарлык учурунда истигфар кылгандар. Саарлык учуру кайсы? Таң атканга чейинки андан алдыңкы учурду саарлык деп коет. Биз саарлык жейбиз го? Сухур дейт, ошончочу. Сухур деп саарлык ошо сөздөн эле чыккан. Сахih Бухариде, Сахih Муслимде, Ибн Мажа, жана Ибн Мажада келет, Айша разияллаху анха енебизден, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, кана янам аввалул лейл ва яхья ва юхьи ахираху. Пайгамбарыбыз түндүн алгач уктайт эле дейт, акыркысына ойгонот экен да. Ошого ибадат кылчу эле дейт. Ана башка хадисте дагы маалым болот, ва якраху наум кабла ал-иша. Куптандан мурда уктаганды пайгамбарыбыз жактырбайт эле. Демек, шамдан кийин уктабаңыздар деген сөз. Мурда деле биздин энелерибиз, мындай Куран, хадисти окубай эле куйма кулак болуп мээлерине сиңип калган эле. Ата бабалар алхамдулилла диндар болчу баарыбыздын. Ошолордон айтат эле, күгүмдө уктаба. Ойгот коет эле. Эсиңиздерде, күн баткандан кийин уктатпайт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күн баткандан кийин куптанга чейин окуганды жактырган эмес. Макру деген муну. Куптандан кийин бекер поздорго дагы макру деген. Ар нерсени сүйлөшүп жүрөт го, ошолорго да болбойт. Маанилүү бир илим болсо, анда бир бөлөк. Болбосо куптандан кийин эң жакшы эрте уктап, эрте турган. Ден соолукка жакшы, береке, ырыскы, илим, бардык нерсеге жакшы. Көп күнөөдөн сак болосуң. Түндө жүрө берсең көчөдө. Болбосо бир шайтан алып кетет сени баары. Жөн эле билбей каласың каяка түшүп калган. Жөн эле бир уурулукка соучастник болуп калышың мүмкүн. Же болбосо бирөө дагы бир маска жолугуп калышың мүмкүн. Же болбосо бир зынага кетип, же болбосо да бир балакетке чалдыгып калышың мүмкүн. Ошон үчүн ол түн жөнөкөй түн нерсе эмес тапсырлар. Кул а'уду би раббил фалак мин шарри ма халак ва мин шарри гасиқин ида вақаб деп ушуну айтат. Өзгөчө күн баткандан кийин, караңгы киргенден кийин жамандыгынан пана тилейм деп. Махлуктардын баарына пана тилейм, ал өзүнчө. Бирок түндүн жамандыгынан өзүнчө пана тилейм. Жөнөкөй нерсе эмес ал. Көбүнчө ошон үчүн арам иштер, күнөө иштер түндөсү болот көбү. Күндүзү деле болбой койбойт эмес, бирок көбү түндөсү болот.